Assalamu alaikum, урматтуу мугалимдер, урматтуу коллегалар. Биз Мерси Корпустун билим үчүн азык жана балдардын туура тамактануусу жана окуу көндүмүн жакшыртуу программасынын негизиндеги онлайн сабактарды баштайбыз. Онлайн сабактарыбыз мурдагы окуу керемет долбоорунун модул сайты менен өтүлөт. Ага кириш үчүн биз телефонубуздан же ноутбуктан Google браузерине киришибиз керек. Мына менин экранымда турат. Google'ды бастым. Кирдим. Окуу керемет деп жазамын. Окуу керемет. Биринчисин басып коем. Ана башында латын тамгалары менен окуу керемет деп турат. Ошону басабыз. Ылдый жака өтпөйбүз. Мына башында турган ушул окуу керемет сайтын басабыз. Андан кийин шашпайбыз. Кээ бир учурда телефондор акырын иштеп калат. Бул интернеттин начардыгынан же телефонунун ошол өзүнүн ылдамдыгына байланыштуу болот. Шашылбай чыдап турсак ачылат. Андан кийин мына экрандын өйдө жагында вход деген жазуу турат. Мына Кыргыз Республикасынын герби турат. Андан кийин глобустун значогу турат. Бул тил. Андан кийин вход деген жазууну басабыз. Басканыбыздан кийин дагы бир бөлүм ачылат. Бул жерде мына уже есть аккаунт деп сизден сурап турат. Мына биз өзүбүздүн модул платформабызга мен сиздерди группага кошкон номер менен WhatsApp группабыз бар. Мерси Корпустун жаңы долбоордун. Ошол номер менен сиздерге электрондук почта ачылган. Биз кайрадан регистрация кылбайбыз бул сайтка. Жөн эле мына аккаунт деген жерге өзүбүздүн номерибизди 996 менен жазабыз. Мына бул логин меники. Астында пароль турат. Мына замокто пароль турат. Парольго дагы ушундай кылып жазабыз. Ушул номерди. Ар ким өзүнүн ошол WhatsApp группасында кайсы номер менен катталган болсо, ошону жазабыз. Андан кийин вход дейбиз. Вход. Мынакей. Вход дегенде бардыгыбыз өзүбүздүн модул сайтыбызга кирип калабыз. Мына бул жерди карап көрсөк, мына башынан окууга жана жазууга дифференциялык жана интеграциялык окутуу, кыргыз тилинде окутуу деген бул мурдагы окуу кереметтин долбоору менен иштелген бул сабактар. Аны биз окуп бүткөнбүз. Бирок кээ бир жаңы мугалимдер окуу керемет долбоорунда окубаган болсо, бул сиздерге тааныш эмес болуп калат. Ошондуктан ушинтип киргенден кийин бардыгыбыздын фамилия атыбыз чыгат. Мына меники Зухридин Фахридинов деп мына башында турат. Андан кийин могу карасак, математика кыргыз тилинде окутуу, математика русский язык обучения деп турат. Андан кийин англис тили менен FFA 1 модули по грамотности чтения деп. Анан бул жерде кыргызча тилде жана орус тилинде турат. Өзбек тилинде дагы жакынкы аралыкта модулдарыбыз чыгып калса керек. Биз азыр биринчи сабакка киребиз. Мына FFA 1 окуу сабаттуулугу боюнча модулдар деп ошону басабыз. Мына стрелканы бассак, сабактар чыгып келет. Мына FFA биринчи, үчүнчү модул башталгыч мектепте балдар китебин пайдалануу. Андан кийин баалоо ап менен иштейбиз, сабак ап менен иштейбиз. Кийин калыптандыруучу баалоо болот. Окуу көндүмдөрү күчөтүү боюнча модулдар кыргыз тилинде окутуу, анан өзбек тилинде дагы окутуулар башталат. Мисалы, биринчи, үчүнчү модулга кирсек, башталгыч мектепте балдар китебин пайдалануу деп. Ушундай болуп чыгат.
Ана- Анан артка кайганда дагы мына экраныбыздын артында стрелка турар. Стрелканы бассак, кайра артка жыла баштайт. Мына FFA биринчи модул тыбыштык кабыл алуу деген бар. Биз ушул модулдан баштайбыз, тыбыштык кабыл алуу. Андан кийин башка модулдар ошол өзүнүн ирети менен кетет. Сиздерге ушуну ачсаңыздар, мисалы, тыбыштык кабыл алуу дегенди басабыз. Мынакей чыкты. Сиздерге ушул экранда, азыр экранда жок, бирок сабактарды онлайн түрүн жүктөгөндө сиздер үчүн мындай бул жерде чыгат. Ушундай число күнү, ушундай видео конференция болот деп. Биз ошону басып, видео конференцияга киребиз. Азырынча сиздер ушул бөлүктө, мына сабактарга кирүүнү, таанышуу бөлүгү менен иштесеңиздер болот. Бирок ошол экранга видео конференциясынын жазуусу чыкканда мен аны дагы сиздерге видео кылып кайра жөнөтөм. Саламатта калыңыздар.